Çet memleketler için kvotalar kısaltılsın. Bugün ошондой эле Кытай жарандары эмне булар особыйбы? Вообще кыскартылсын. Башка өлкөнүн жарандары ээн эркин жүрөт. Ошолорго бир чара көрсүн, ушул өкмөтчү. Анан жеп ичип жата бербей, элдин өлкө маселесин ойлосун. Чечсин ушулар маселелердичи. Бишкекте митингде 21 киши кармалды. Бишкектин Ала Тоо аянтындагы митингде милиция 21 кишини кармап кетти. Алар сурак берип жаткандыгын, протокол түзүлгөндөн кийин бошотууларын Ички иштер министрлигинин басма сөз катчысы Бакыт Сейитов билдирди. 17 январдагы митингде жарандык активисттер Кыргызстанда мыйзамсыз жүргөн кытайлык жарандарды өлкөдөн кетирүү талабы менен өткөрүштү. Түшкө жакын башталган митингге күбөлөр 500дөй адам чогулганын, уюштуруучулар болсо 2000дей киши келгендигин айтышууда. Акцияга чыккандарды таркатуу учурунда милиция кызматкерлери бир канча жарандарды кармап кетишти. Шаардык ички иштер башкармалыгынын жетекчиси Сталбек Рахманов алар митинг уюштургандагы эрежелерди бузуп, жол кыймылына жолтоо болгондор кастыкты козголткан чакырык таштагандар экендигин айтты. Митинг кечки саат 5ке жакын тарады. Кытай, кыргыз, уйгур, казак жана башка улуттагыларга каршы кысым күчөгөндүгү тууралуу маалыматтар чыккандан кийин социалдык тармактарда, мессенджерлерде Кыргызстандагы Кытай жарандарына каршы билдирүүлөр байма-бай тарап жатат. Шайлоо учурунда каждый айлыбызга чейин, огородубузга чейин келип, ушундай неме жерлерге келишкен. Мына туурабы? Шайлоо учурунда алдыбызга келиптим эле. Концерт коюп берген. А бул канча калып чогулуп отурат. Бири жок. Ойлонушубуз керек. Бул бийликти эл шайлады, элдин үнүн уюп койсун. Эл ар бири келип туруп өз талаптарын айтып, болуп аткан көйгөйлөрдү айтсын. Эч кандай провокация болбосун, эртең барып дүкөндү талкалай калып. Биз мына эме бийлик өкүлдөрү каяка кетип калды? Сен кимсиң, доска? Мындайраак туруп тургула, мындайраак, братан. Неме, мындайраак эле турсаң, го колонкада мындайраак, брат. Но артка эле туруп турсаңар, эч переживать этпеле кой. Ничего не будет. Со мной ничего не будет. Мындай да, мына уже менин артыма даже охраналарым келе баштаптыр. Рахмат. Урматтуу спортсмен балдар да менин укугумду коргойм деп келип атат. Буга да рахмат айтып коюш керек. Баягы мындай да берде сөздү жумсалдаткан эч ким жок. Мындай да биз деген бир нерсени туура түшүнүш керек, урматтуу туугандар. Жо мен айтайын да, мындай бардык нерсенин өзүнүн шарты болот, өзүнүн нугу болот. Биз мыйзамдуу мамлекетте жашайбыз да. Биздин өзүбүздүн президентибиз бар. Сиз уктурсаңыз мени. Мыйзам барбы жокпу аны сиз чечпейсиз, аны туурабы? Анан эми мына бийлик өкүлдөрүн угал, кел сүйлөп кел. Только ушул боюнча байке. Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Кыргыз жаш балдар, мына бүгүн чогулганыбыздын себеби кытайлыктарды чекит коелу деп чогулдук баарыбыз. Чоңдорго кайрылып, чоңдордун эчтеке действиясы жок. Карагылачы, 700 000 Кытай, кыргыз чет өлкөдө малай болуп жүрөт. Калганыбыз боякта малайбыз, байкелер. Ошолорду бир карайлы, жаштарды карайлы, биз өттүк, байкелер. Бул жашоого бир келебиз, байкелер. Ошону түз карап, түз четели, провокация калтырбайлы, мушташпайлы. Баарыбыз кыргыз экенбиз маякта, башкалар жок экен, байкелер. Баарыбыз кыргызбыз, байкелер. Бояк биз кыргыздын жери, кыргыз атабыз, ата бабаларыбыз калтырып кеткен, байкелер. Биз алакандайбыз. Мына Казакстанда 45 область, Казакстанда, Россияда 74 область бар, байкелер. Ошолордун баарын кармап, содержать этип атат. Биздикилер, байкелер, мына моун баары жумуш жок. Баары жумуш жок, байке. Айылдарга кирели. Мына байкелер, мен статистиканы алып көрдүм. Тиги ген боюнча байке 1,5 мың лицензия сатылып кетиптир. Россия 1,5 мың лицензия сатылып кеттир Кытайларга, байкелер. Ошолор да карайлы, байкелер. Биздин кен байлыктарыбыз өзүбүзгө момундай жетет, байкелер. Тура чечели. Мен кайрылат элем. Кыргыз Республикасынын президентине, муфтиге, анан камчы байкебизге кайрылат элем. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Кечиресиздер, бул жерде эмоция калдырып, аркы-терки сөздөр айтылып кетип жатат. Бул жерде башынан список тизме түзүлгөн эмес, сүйлөөчүлөр боюнча кыскача мени угуп коюңуздар.
Мен аты жөнім Адилет Али. Мен дағы жарандық активистмін. Мен бұл бүгінгі митингке эмне мақсатта келдім. Байыртадан Кыргыз элинде Манастан баштап, эпостарынан баштап, илгертен Кыргыз элинде Кытайга каршы идеологиялык ишеним болгон. Кытай деген бул душман болгон. Качанга чейин Кытай бизге дос болуш керек эле. Кытайды менен жанында жүрсөң, айбалтаңды алып жүр деп айткан. Калыгул ата айткан. Кытайдан аман болгула депчи. Тога дәрежели мына дипломатиялык дипломатиялык абалды курчутуп албайлык, Кытай менен мамиленин бузуп албайлык, эмоцияга барып, элчиликке барып кыйкырсаң дагы, чегара Кытай менен урушсаң дагы, бул маселе эл аралык нормалардын алкагында чечиле турган иш. Ошон үчүн эмоцияга алдырбайлы, бийлик өкүлдөрүнө кайрылбайлы. Жакында мына Тышкы иштер министрлигинин өкүлү баш болуп, өкүлдөр барып келди. Ооба бизде аларга каршы иммунитет болуш керек. Ооба биз кыргыз элибизди коргошубуз керек. Ооба биз кендерибизди сактап алышыбыз керек. Ооба биз могу притондорду ачаткан, сойкуханаларды ачаткан Кытайга каршы бийлик баш болуп күрөшүбүз керек. Бирок эки жүздүү болбошубуз керек. Бийлик өзү ошого кайдыгер карабаш керек. Эгер бийлик ага кайдыгер карап жатса, биздин күрөшкөнүбүз бейпайда болот. Ошондуктан регламент деп жатат, сөздү кыскартайын. Биз могу айтылган талаптарды жалпы жолунан колдойм, бирок радикалдашып кетпесек. Бизде идеология Кытайга каршы иммунитет болуш керек. Мисалы үчүн Кытайда кыргыздарды кантип кыргыздар кантип тарбиялайт. Кытайды жанынан өтсөң сол жагын алып өт. Анын колунан алма болсо да жебе деп балдарын тарбиялайт экен. Бул жөнүндө мага Кытайдан келген кыргыз жигити айтып берди. Ал жерде кыргыздар бекем. Бирок бул жака келгенде биздин кыргыздардын арасында Кытайлар каптап баратканы жалган эмес. Притон ачып жатканы жалган эмес. Могу жибек жолунан Манастан баштап Правда көчөсү чейин басыңар кафелерди каптап кеткени жалган эмес. Ошондуктан мен бийлик өкүлдөрүнө кайрылам. Кытайга каршы мондай кайдыгер карабаган жигиттердин үнүн угуп, ошого карата саясат жүргүзсө, ошондой мыйзамдуу жолдор менен бөгөсө. Эгер андай кылбаса, бул толкуган эл толкуй берет, жазга чейин балким барып көтөрүлүшкө айланып кетет. Ошондуктан басылыш керек. Эмоцияга алдырбаш керек. Рахмат. Салам алейкум, урматтуу эл журт. Мен миграция кызматынын төрагасынын орунбасарымын. Мол сиздер азыр көтөрүп аткан жайдай, бул маселени биз 1 жыл мурун ойлоно баштаганбыз. Биз атайын жумушу топ түзүп, жайдан баштап биз жаңы мыйзам долбоорун иштеп чыктык. Азыр мыйзам долбоору өкмөттө кароосунда турат. Анан жогорку кеңештен макулдашып туруп, буйруса январдын аягы, февраль чыгып калат деп биз ойлоп атабыз. Эң негизги максат ал жерде чет элдик жарандардын санын кыскартуу. Ар бир иштеп аткан мекемеде максимум дегенде ошол жерде 20% чет элдик жаран болуп иштегенге укуктуу болот. Андан тышкары жанатан бери айтылып атат. Азыркы учурда уруксат кагазы чет элдиктерге 2000 сом турат. Ал туура. Биз ал маселени да көтөрдүк. Азыр 2000 сом турат. Азыр жаңы мыйзам боюнча 30 000 болот. Биз ошол мыйзамдын долбоорун киргиздик. Январдын аягы февралга чейин чыгып калат деп биз ишенип атабыз. Бул бүт Жок, биз ал маселени жайында эле көтөрүп, жайында эле киргизгенбиз ал мыйзамдын долбоорун. Инвестор Кытайдан болсун, рабочий Кыргызстандан болсун. Биз ошого тартып келатат. Инвесторлор чет элдик жарандар болсо, 80% ошол жерде иштеген жарандар биздин кыргыздар болсун деп. Азыркы күндө мына чет элдик компаниялар менен 52 000 кыргыздын жарандар, мына бизге окшогон эле биздин жарандар ошол компаниялар иштеп жүрөт. Анын баарын жаап салсак, алардын баары каяка барат? Налогдор каяктан чыгат? Буларды биз жакшы эл аралык укуктун негизинде жакшы карап чыгышыбыз керек. Биз ошол международный практиканы карап, анан жана айтып кеткен комиссия боюнча эгерде кайсыл жерде мыйзамсыз негизде жүргөн кытайлар бар деген информация бар болсо, ошол жумушчу топко биз кошулабыз. Бул биздин эң көйгөйлүү маселелердин бири. Биз аны чечебиз. Ошол жумушчу топтун негизинде биз чыгып, любой айткан жериңерге барып ошол жерлердин баарын карап чыгабыз.
кармап айдап мыйзам түрүндө алар кетет. Мына рахмат, уктуңуздар. Ушул жерден бийлик өкүлдөрүнүн сөзүн журналисттер да угуп турсаңыз, журналисттер да укту, баары укту. Мына комиссия түзөбүз деди, уктуңуздарбы? Азыр эми уктуңуздар, комиссияга кошулуңуздар. Суроо боюнча келиңиз бул жака. Кел. Assalomu alaykum. So'rovim sizga eladi. Hozirgi kunda bizden mamlakatda Xitoylardan ko'p boratgani жалган emas-da. 10 ming mi, 60 ming mi, 100 ming mi bor, Xitoy bor. Yo'q emas. Эми миграционный тартип боюнча ар бир кылган жарам жаза кодекси боюнча кылмыш кылса, ал кайсы мамлекеттин жараны болушунан карабайт. Ошо мамлекетте жазасын көрөт да. Биздин жарандар Россияда, Казакстанда бир кылмыш жаза кодекси боюнча бир кодексти буза турган болсо, кылмыш кодекси боюнча ошол жерде жооп берет. Кытайларда мына жерде, мына жакында болуп өткөн окуя тилекке каршы. Bir Kıtay zavodda işte oturan Kıtay bizden balanı soyup saldı mındayınca aytkanda bıçak menен. 15 bala çıktı arkasına. Aktivist 15 bala çıktı. Karabaltada. Oşo 15 bala çıktı aktivist bolup. Oşo balanı javapkerçiligini belgile dep mamleketten suradı. 15 balanı kamap koydunlar. Oşo bıçak menen soyup salgan Kıtay'da bizden mamleket жактан hiç kanday jazaga tartılgan жоқ. Бұл қандай болады? Біздің жарандар Москвада законды бұзса, специальный задержаниялар бар. Аларды түрмада қармап. Аларға да чара көрмейсіңдер ме? Assalamu alaikum. Kırgızlar, Kırgız eli. Biz bu yakta varımız öyle çoğuldu. Kırgız el üçün, Kırgız yer üçün. Men düşündüm sizlerde. Qanday tursan? Intiydim. Sizler ayıp atmasınlar. Предпринимательler geliyor açar. Gelsin iştesin. Bürok. Var iştegen elder Kırgız bolsun. Alar вообще жұмысшын Қытайға жөнөкө Қытайға вообще келбесин алар. Ошол керек. Ошол мына жанагы айтылган маселе боюнча сиз туура маселени көтөрүп атасыз. Азыр мына мыйзам күчүнө кирди, жаңы мыйзам. Бул Кыргызстанда жүрүп чет элдик бир мыйзамды бузса, түрмөгө отуруп чыкса, чыккандан кийин акысы келгенсип сразу депортация болот. Ал бул жерде калбайт. Жана сиз айткан маселе боюнча эми мен ички иштер министрлиги эмесмин да. Давайте ошол маселени жана биздин комиссияга биринчилерден коюп туруп, ошону талдап чыгалы. Ошол териштирип элге жообун айткыла. Байке. Урмат туугандар, мына азыр камалды деп аткан байкелердин бирөөсү чыгып келип турасыз. Сөзүн угалы, Assalomu alaykum Kırgız elim. Bu mындай болуп атат да, баягы өткөндө 7-январдан бу жерде ким уюштурганын белгисиздик менен болгондон бу жерден жыйын болбоду эле, нааразычылык акциясы. Бу жерден 7 дуан ынтымагы, 7 дуан кыркыруу кыргызы. Көпчүлүктүн кайрылуусу менен ушуну алып барганга көп региондордон чалып бу жерден 7 дуандан балдар бар эле. Бу жерден эми Кытай маселесин барып азыр Кытайды басала калганда же минткенде провокацияга алдырбайлы деп бу жерде Кыргыз элинин башына негизи күбөгөй түшүп турат азыр. Бардык жагынан алганда, каягынан албай бардык жагынан эл кыйналып атабыз. Ошонун баарын айталы, чечели, кеңешип кесели дегенбиз. Бул бийликти эл шайладыбы, элдин үнүн уюп койсун. Эл ар бири келип туруп өз талаптарын айтып, болуп аткан көйгөйлөрдү айтсын. Hiç kандай провокация болбосун, эртең барып дүкөндү талкалай калып. Бу жерден элдин баарын калоосу менен ушул жерге деп эметкенбиз. Hiç kандай провокация болбосун, повязка болсун, бийлик органдарына да кайрылганбыз. Анткени бу жерден чагымчыл күчтөр бар экенин баардыгы айтып атат. Ошо чагымчыл күчтөр элди кайта бири-бирибизге тукурмасын деп. Элдин көйгөйүн чечсин деп. Элди биз шайладык беле, элдин көйгөйүн угуп койсун деп. Анан бу жерден мындай болуп атат. Уюштуруучу топту эртең менен мына баарыбыз жок, мен азыр ошол жерден келатам. Уюштуруучу топту баарын тең апарып туруп, бу жерден апарчуларды азыр ошол жакта сура калып атат. Эми мындай болуп атат, сура турулуп атат. Бийлик бутагына да, органдарга дагы. Эгерде бу жерде чагымчы бу эмелер, бийликтер же болбосо дагы бир провокация кылып аткан адамдар келип туруп бу жерден чагымчылык кылса, эртең ушу баягы эле жигиттер 2010-дагыдай болгондо ким жоопкерчилигин алат? Алдыбы бирөө азыр жоопкерчилигин? Жок. Биз ошондо каныбыз төгүлгөн жигиттерибизди жоготтук.
Biz azыр до сих пор билбей калдык эмнеге кылганыбызды бул нерсени туурабы. Ошол нерсе болбош үчүн биз бу жерден талаптарыбызды татынакай коелу. Органдарга да кайрылганбыз. Бул жерден азыр жигиттерибиз отурат ушул жерде. Түшүнбөй калдык. Көп эле жигиттер отуруп калды ошол жерде, могу жерде уюштуруучу топтун. Азыр түшүнбөй калдык. Эмнеге камады, себеби эмнеде? Сизди чыгарды ошолордун арасынан бир эле. Мен өзüm çıkıp geldim berge. Эмне деп сурады сизден? Beni suragan yok, benim canımdaki balandı, beni öküzlü karma oturdu. Bu yerden mınday boladı. Ya, 10 çaktını karmadı boladı, uyuşturucu çoktan 10 çaktını, 20'ni o. Mınday boladı, çiğitler, tuğanlar. Yemi. Айтсын айтсын. Biz bir yerden mınday bolganda. Bakalsa айтсын. Özelim, biz şaylagan Soranbay Şariповичке kayrılılarыбызды мына жети дуандан болуп аткан көйгөйлөрдү айта алабызбы? Түз эл шайлады деп айтып атат, эл шайлады деп атат. Анткени губернаторго айтасың, акимге айтасың, кимге айтасың? Жетпей этпейби ал нерсе, чечилбей этпейби? Азыр мына жерден элдин көйгөйүн, элдин өз сөзүнөн угуп туруп, ошо өзү келбесе дагы ошо депутаты келеби, башкалары келеби жеткирсин да, мына мына жерде 100 метр турат жерде.